Урматтуу мусульман бир тууганым, биз ар бирибиз жасаган амалыбызга маани беришибиз керек. Ага жакшылап карап көрүшүбүз керек. Анткени эртең кыямат күнүндө мына ушул амалдарыбызга жараша эле жакшылыкка жетебиз же азапка душар болобуз. Аллах Таала эч бир жанга зулум кылбайт. Хадиси худисиде Аллах Таала айтат: "Я ибади, иннама хия амалукум ухсиха лакум." Эй пенделерим, мен силердин жасаган амалыңарды гана сактап жазып коем дейт. Сумма уафиха ияха. Кийин ошол амалдарыңарга жараша сооп сыйлык берем. Таман важада хайран фалихмадиллаха. Ким жасаган амалынан жакшы жаза тапкан болсо, жакшылык көргөн болсо, анда Аллах Таалага мактап айтсын. Оман важада гайра залика фала ялуманна илля нафсаху. Алем ким жакшылык көрбөй калган болсо, азапка душар болуп калган болсо, анда ал өзүнүн нафсын гана жемелесин, эч кимге төңкөбөсүн дейт. Өзүнөн гана көрсүн дейт. Анткени Аллах Таала өзүнүн амалдарына гана жараша сооп жаза берет дейт. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, биз өзүбүз амалдарга маани беришибиз керек. Аллах Таала бизге бардык өзүнө ыраазы боло турган жолдорду көргөзүп койгон. Өзүнүн каары түшө турган жолдорду да көргөзүп койгон. Бизди туура жолго Аллах Таала багыштап, бизге Куран түшүрүп койгон, бизге пайгамбар жөнөтүп, бизге Аллах Таала өзүнүн худжасын, далилин бизге тургузуп койгон. Эми ыктыяр өзүбүздө калган. Кааласак жакшы жолдо жүрөбүз, кааласак жаман жолдо жүрөбүз. Бирок эртең кыямат күнүндө биздин жасаган амалдарыбыздын баары сакталып коюлат, баары жазылып коюлат. Мына ошого жараша жакшылыкка жетебиз же азапка душар болуп калабыз. Мына ошондуктан биз ар бирибиз амалдарыбызга маани беришибиз керек. Сирот көпүрөсүнө деле мына ушул нерсеге жараша болот. Ким жакшы амал кылган болсо, ушуга жараша ошол жерде жакшылыгын көрүп, сироттон тез өтүп кетет. Ал эми ким күнөө кылган болсо, мына ошол жерде канча күнөө кылган болсо, ошого жараша азапка душар болот, ошого жараша дозокко күйгүзүлөт. Аллах Таала мындан баарыбызды сактаган болсун. Эми андан кийинки Сирот көпүрөсүндөгү дозок отунан сактоочу амалдардан бүгүнкү 6-чы амал бул духа намазын окуп жүрүштүк. Адам баласы ар бир аткан таңда Аллах Таала ар бир адам баласына 360 муун берген. Муну ошого шүгүр иретинде ар бир күнү ар бир муунга садака берип туруштук милдет болуп эсептелинет. Ким ушул садаканы берип, 360 садаканы берип, андан кийин ошол күнү жан бере турган болсо, бул адам өз нафсысын дозоктон коргогон болуп эсептелинет. Өзүн дозоктон алыстатып, Аллахтан рахматына кирет. Сироттогу дозок азабына бул инсан душар болбойт. Пайгамбарыбыздан келген хадисте Айша энебиз айтат: "Иннаху хулиqa kullu insanin min bani adama ala 60 wa 300 mifsalin." Ар бир адам баласы 360 мүчөдө жаратылган дейт. Аллах Таала адам баласын өтө кооз кылып жараткан. Муну ошол коозуктардын бириси ага 360 мүчө берген. Эми ким фаман каббараллах, ким Аллах Таалага такбир айткан болсо, Аллах акбар деп, ва хамидаллах, Аллахга мактоо айткан болсо, алхамдулилlah деп, ва халлалаллах, Аллах Тааланы арулаган болсо, ла илаха иллаллах деп, ва саббахаллах, Аллах Тааланы арулаган болсо, тасбих айтып субханаллах, ва астагфираллах, Аллах Таалага истигфар айткан болсо, астагфираллах деп, ва азала хажран ан тариқин нас ау шаукатан ау азман ан тариқин нас. Же адамдардын жолунан бир ташты четке алып, же тикенди четке алып, же сөөктү четке алып, адамдардын жолун тазалап койгон болсо дейт. Авамура би ма'руфин ау наханил мункар. Же адамдарды жакшылыкка буйруп, же жамандыктан кайтарып, ушундай жакшы иштерди кылып койгон болсо, адада залика 60 суламин. Ушунун баарын 360 муунунун санынчалык аткара турган болсо дейт. Анда ал адам фаиннаху ямши ва фи риваятни ямси яума идин ва кад захсаха нафсаху анин нар. Мына ошол күнү ал өзүнүн нафсын дозоктон алыстаткан абалда басып жүрөт дейт. Мына ошол күнү кеске чейин ал дозоктон сакталат, дозоктон корголот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым,
Бізде 360 муын бар екен. Ким ошол әрбір муынына садақа берген болса, бұл адам дозоқтан қорғалады екен. Эми садақаның түрлері бар. Садақа берген кезде инсан мал мүлік менен бере албашы мүмкін. Бирок башка жолу бар. Ал пайгамбар көргөзгөндөй Аллах Таалага такбир айтыштык. Садақаның ордун баса турган амалдар бар. Ким садақа берүүгө күчү жетпей турган болсо, анда такбир айткан болсо, бул да садақанын ордуна жүрөт. Же мактоо айткан болсо, хамд айткан болсо, алхамдулилля деп, же тасбих айткан болсо, же истигфар айткан болсо, же адамдарга зыян берип турган нерсени жолдон тазалап койгон болсо, адамдарга жакшылык үйрөткөн болсо, алар жамандыктан кайтарган болсо, мунун баары садака болуп эсептелинет. Мына ошентип 360 садака берген болсо, бул адам өзүнүн 360 муунунун садакасын берген болуп эсептелинет. Дагы ким ушул ишти аткарган болсо, ал тозок отунан ошол күнү сакталат дейт. Дагы ошондой эле пайгамбарыбыз башка бир хадисте ким 2 рекат духа намазын окуй турган болсо, мына ушул 360 садаканын ордуна жетиштүү болот деген. Абу Зардан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ясбаху ала кулли сулами мин ахадикум садакатун." Ар бир аткан таңда силердин ар бириңер өзүнүн муундарына садака бериштик милдет болот дейт. Факулу тасбихатин садака, ар бир айткан тасбих садака, ар бир айткан тахмид садака, ар бир айткан тахлил садака, ар бир айткан такбир садака, жана жакшылыкка буйрук садака, жамандыктан кайтар садака дейт. Ва юджизу мин залика ракатани яркаахума мин ад-духа дейт. Ушунун баарын 2 рекат духа намаз окуп коюштук ордун басып кетет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, 360 муунга же садака бериш керек экен. Эгерде садакага күчү жетпей турган болсо, анда садаканын ордуна жүрө турган амалдарды аткарып коюш керек экен. Эгерде ага дагы күчү жетпей турган болсо, 2 рекат духа намазын окуп коюштук. Мына ушул 360 садаканын ордуна жүрүп, инсан өзүнүн 360 муунунун садакасын берген болуп эсептелинет экен. Дагы ким бир күндө өзүнүн 360 мүчөсүнүн садакасын берип жүрө турган болсо, ал адам ошол күнү дозоктон корголот экен. Мына ушундай фазилеттүү амал. Демек, духа намазынын фазилети мына ушундай экен. Инсан өзүнүн ар күндөгү Аллах Таалага шүгүр иретинде, Аллах Таала ден соолугун чың кылып таң аттыргандыгы үчүн, анын муундарын бүтүн кылган үчүн ага шүгүр иретинде 2 рекат духа намазын окуп жүрө турган болсо, мына ушундай соопторго ээ болот экен. Эми духа намазынын убактын айтып кое турган болсок, бул күн найза бойлу көтөрүлгөндөн баштап пешим убактына чейин, шашка убактына чейин, завал убактына чейин ушул духа намазынын убакыты болуп эсептелинет. Бирок эң жакшы убакыт ошо шашка убактына бир 20 мүнөт калган кезде окуган эң жакшы. Күн катуу кызган кезде окуган эң жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул учурда окулган духа намазыны мактап өткөн. Жана духа намазыны 2 рекат окуса болот. Ниетин духа намаз окумалыкка деп ниет кылынат. Же болбосо бир салам менен 4 рекат окуган болсо дагы бул духа намазына жарактуу болот. Мусулман бир тууганым, биз духа намазынан дагы гафилеттүү болбостон, андан алсыз болбостон, духа намазында бекем болуп жүрө турган болсок, кыямат күндө биздин сирот көпөрөсүнөн тезирээк өтүп алуубузга чоң жардамчы болот экен. Эгерде духа намазын окууга кандай бир иштери себептүү алсыз болуп кала турган болсок, анда анын ордуна жанагы садакаларды кылып кое турган болсок, 360 жолу субханаллахты айтып кое турган болсок, же 360 жолу Аллаху акбарды айтып кое турган болсок, же 360 жолу истигфар, тахлил айтып кое турган болсок, бул дагы ошол дене мүчөлөрүнүн садакасын бергенге өтөт экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, айта кетчү нерсе, бизде садака бар, жана садаканын ордуна жүрүүчү амалдар бар. Булардын ичинен ушул биз жогоруда айткан тасбихтер, кээ-бир ибадаттар. Жана ошондой эле садаканын ордуна жүрө турган кээ-бир амалдардан бул бирөөлөргө карыз бериштик. Адамдарга карыз бериштик, бул да садаканын ордуна жүрөт. Ким бирөөгө карыз берген болсо, ошол карызын кайрып алганга чейин ошол адамга садака кылып жатат. Күнүнө ошол берген суммасындагы акчадагы садаканы берип жатат деген соопка ээ боло берет. 10 миң берген болсоңуз,
ошол күнү сизге 10 миңди кайта бергенге чейин ар күн сайын ошол адамга 10 миңден садака берип жатат деген соопко ээ боло берет. Бул дагы садаканын ордуна жүрүүчү амалдар. Дагы бир жагы бар. Сиз карызга берип туруп, кийин карыздын убакыты келгенден кийин ал карыздаган адам сизге кайтарууга күчү жетпей калган болсо, аны дагы кечиктип тура турган болсоңуз, анда ага 2 эсе садака бер деген соо жазылат. Эгерде 10 миң берип туруп, убакыты келип сизге кайтара албай калды, сиз аны кечиктирип койдуңуз, мейли күчүң жеткенде бер деп. Ошол күндөн баштап сиз ага 20 миң сом күнүнө садака кылып жатат дегендин сообуна ээ болосуз. Биз ушундай амалдарга аракет кылышыбыз керек. Дагы садаканын ордун баса турган нерсе, бул мечиттерге көп кадам ташташтык. Ар бир мечитке ташталган кадам бул садаканын сообуна жүрөт. Дагы садаканын ордуна жүрүүчү амалдардан бул муктаждарга жардам бериштик. Колуңузда бир иш келген болсо, кандай бир адамдын жолдо унаасы жүрбөй жаткан болсо, анын унаасын түртүп коюштук. Же бир атчанга жүгүн алып берип коюштук. Бул дагы садаканын ордуна жүрөт. Же болбосо мечиттеги бир жаман нерсени тазалап коюштук. Мечитти барып ышпырып коюштук. Мечиттеги жаман нерселерди сыртка алып чыгып коюштук. Бул дагы садаканын ордуна жүрө турган нерсе. Жана ошондой эле дагы жолдогу адамдарга зыян берип аткан нерсени дагы четке алып коюштук. Бул дагы садаканын ордунда жүрө турган амалдардан. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга туура жол көргөзгөн болсун. Аллах Таала өзүнүн солих амалдарында бизди бекем кылган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.